Учурда Ош шаарында бензинге болгон баа кескин жогорулады. Мындан 3 күн мурун эле май куючу жайларда 92 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 33 сомго чейин сатылган болсо, ушул тапта 35 сом 90 тыйындан сатылып жатат. Акыркы жумада күйүүчү майга болгон баа 2-3 сомго чейин жогорулады. Кымбаттуу айдоочулар арасында нааразычылык жаратууда. Өзгөчө күнүмдүк оокатын эл ташып өткөргөн таксисттер жана жүргүнчү ташыган айдоочулар баанын өсүп жаткандыгына тынчсызданат. Арзан болсо, конечно, шопурларга жакшы болот да. Азыр эми мына бар жак кымбатчылык болуп атат, башка болуп атат. Ошо сал азыраак болгондо өткөндө 30 сом багында жакшы эле. Азыр эми 36 сомго чыгып кетпеди. Баягы бензин кымбаттап, жана моратория боюнча адамдар эч кандай неме болбой атат да. Текшерүү же бул тартипке салуу деген нерселер жок болуп атат. Орто жолдо ошо биз кыйналып атабыз. Кымбат неме кылсак, клиенттер чыкпайт. Эптеп ушу тиргелик кылып атабыз күнүнө. Азыр 3 сомго кымбаттады да. Азыр акташ өзү кыйыныраак болуп атат. Актайт эми көп эмес байкымдай. Арзандана жакшы болот эле. Бензинге болгон баалардын кымбаттаганын күйүүчү май алып саткандар дүйнөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга жана доллар курсунун жогорулоосуна байланыштырат. Анткени пандемияга байланыштуу болуп жаткан кризисте кымбатчылык болоору анык эле. Ошондой эле дүйнөдөгү рынокто долларга болгон баанын туруксуз болуп жаткандыгы бул тармактагы баа саясатына түздөн түз таасирин тийгизет. Биз өзүбүз негизи Россиядагы заводдордон алып иштешебиз да. Азыркы бүгүнкү күндө биз эле эмес, көп эле компанияларда мурдагы алып келген остаткаларын деле сатып атышат да. Азыр ал жакта квота менен иштейбиз. Ал квота дагы түгөнүп атат. Ал жактагы заводдор менен договорлор түзүлгөн мурдагы баалар боюнча. Бирок алар жүктөп чыгарышпай атат да бул жаккачы. Себеби баа доллар көтөрүлүп кетти кескин түрдө. Ошого кымбат болуп калды да. Эгер ушундай темп менен кете турган болсо, бул акыркы күндөр, азыркы эле мына жакын күндөрдө бензин түгөнүп да калышы мүмкүн. Заправкаларда уже сатылбай да калышы мүмкүн да, жок болуп калышы мүмкүн. Ошонун негизинде баа көтөрүлүп кетип атат. Дагы биз бааны мүмкүн болушунча элдин талабын аткарыш үчүн кармап атабыз. Азыр бензиндин баасы өлкөнүн бардык аймактарында көтөрүлгөндүгү байкалат. Монополиянын жөнгө салуу агенттиги баалар 20%га жеткенде көзөмөлдөөгө киришет. Эскерте кетсек, жыл башында күйүүчү майдын баасы 40 сомдон жогору болуп, акыркы 6 айда 32 сомго чейин түшкөн болчу. Самара Парпиева, Алтымышжан Темир уулу, ТМЖ жаңылыктары.